калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Азыркы убакта аялдарга карата ыдык көрсөтүүлөр көп болууда. Бул биринчи кезекте аялдардын эркин жашоо укугун чектесе, экинчиден зомбулуктун күч алуусуна алып келет. Жергиликтүү бийликтин депутаты Мыскалбай Газиева ыдык көргөндөрдүн басымдуу бөлүгү аялдар экенин белгилейт. Көбүнчө ыдык көрсөтүүгө аялдар, кыз келиндер туш болот. Анан алар эч кимге айтышпайт. Иштеген мекемелеринин ичиндеги жетекчилерби же эркек адамдарбы кошо иштешкендер ошолор тарабынан ыдык көрүшөт. Тепте деле ыдык көргөн кыздарды кездештирүүгө болот. Коомдук жайларда деле кыз келиндер ыдык көрбөгөн учурлар аз кездешет экен. Бирок ошонун баарын кыз келиндер мындай ачыкка чыгарып эч убакта айтышпайт экен. Көбүрөөк, күчтүүрөөк ыдык көрүп калгандар тартынышат, аны айткандан уялышат, элемде дейт деп коркушат. Даже энелерине, ата энелерине айткандан да коркушат, уялышат. Мына ушундай нерсенин натыйжасында бул ыдык көргөн кыздар аябай түнт болуп, психологиялык жактан жабыркап кетишет да. Мыскалбай Газиева айыл жергесинде ыдык көрсөтүү, андан коргонуу, сактануу боюнча аялдар, өспүрүм кыздар арасында атайын семинарларды, окутууларды уюштуруп турат. Аталган окутуу Теңдик Нуру эл аралык демилгесинин алкагында өткөрүлүп келет. Нарындын педучилищасынын студенттерине өткөрдүм. 10 айыл өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлер, депутаттар, женсоветтин мүчөлөрү, ден соолук комитетин чогултуп, алар менен бир семинар өткөрдүм. Нарын районуна караштуу Оттук айылынын аялдар кеңешинин төрайымы Төлөбүбү Бополоңова ыдык көргөн аял сөзсүз өзүн коргой турган мекемелерге кайрылуусун сунуштайт. Харасмент бул сексуалдык ыдык көрсөтүү. Мындай ситуациялар азыркы учурда жайма жай эле болуп калды. Ар кандай транспорттордо же мекемелерде, жанагы жумуштарда же болбосо баягы коомдук жайларда деле кыздарыбызга, айымдарыбызга тийишип, кармалап, өздөрүнүн адепсиздиктерин көрсөтүшөт. Анан эгер ушундай ситуациялар болуп калса, баягы түздөн түз эле аялдарды колдоо борборуна, аялдар кеңешине же болбосо милицияга кайрылышы керек. Азыркы тапта зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Мындай иш-чараларга катышкан адамдар ыдык көргөн, зомбулукка кабылган кыз келиндерге колдоо көрсөтүп, тилектештик кылуу маанилүү экенин түшүнө башташты. Мен бул ыдык көрсөтүү кыздар арасында көбүрөөк кездешет. Эгерде мен азыр андай кыздарга жолугуп калсам, же интернеттен ошондой эле окуяларды окуп калган болсом, аларга тилектештик көрсөтөм да, аларга жардам берип колдогум келет. Коомдук жайлардабы же ишканалардабы же балки мектептеби кандайдыр бир адамдын ден соолугуна, психологиясына терс таасирин тийгизип жаткан учурларды, жеке чек арасына өтүп жаткан ыдык көрсөтүүлөрдү байкасаңыз, анда тез арада ал адамга колуңузду сунганды унутпаңыз. Анткени зомбулук кичине эле тамашадан башталышы мүмкүн. Туруну даярдаган Акылай Алмазбекова.